тойго дагы негизи аз эле убакыттар калды, ошондуктан ушул жерден уже эле тандап койгонбуз эле жөөкөбүз. Сизге арнап. Аяш балага гүл алып келди. Молодец. Мен үйгө эт продукт көтөрүп алайын дегем да, айка. Кандай кылам, ошо азыр 2,5 менен чыксам. Ошолорду жеткизип анан тияка барсам жетишем да, Тамак жасабаган акмакчылыгым да койду. Мен деген тамакты көп жасабайм да. Бурисанда куттуктайбыз, Сөйлөбөйм. Эмне толкундан кулап кетейин деп. Ачкимди унуткан жоксуз? 3,5 миңге алдык. 5,5 миң сомду алдып койгула деп эле. Тамаша. Тиякта чай концерт болуп атат. Биз болсо качып кеттик десек дагы болот. Салам, Соло ТВ YouTube каналынын катталуучулары, мынакей жаздын алгачкы күндөрүндө Жылдыз менен бир күн долбоору кайрадан старт алды. Ошондуктан кайсы конок ким болду экен, кайсы Жылдыз менен бир күн аралыгында жүрөт экен десеңиздер, анда жакынкы арада бардыгын билесиздер. Мынакей бүгүнкү Жылдызыбыздын үйүнө да келип калдык, анда жүрү. Видеонун астында айтат экен. Саламатсызбы? Кандайсыңар? Кандайсыз? Кандай жакшы жүрөсүз? Майраң менен. Майрамыңыз менен сиздин да бул биздин Магабы? майрамыңыз менен. Мынакей бүгүнкү биздин коногубуз, мынакей Жылдыз менен бир күн долбоорун алкагында бүгүн Айгерим эже менен бир күн жүрөбүз, Ооба, буюрса. Кечке чейин баарын көрөсүздөр. Бүгүнкү пландарыңыз анда кандай? Майрамдык маанайыңыз кандай? Кандай башталды? Майрамдык сонун буюрса. Пландар болсо бүгүн аябай көп пландар. Силерди аябай кыйнайын болуш керек. Ар кайсы жака алып барып, азыр башын биринчи эле салонго, көйнөк салонунга жазылып койгонмун. Ошол жерден барып көйнөктөрдү тандайбыз. Анткени бүгүн бир нече мероприятияга жетиш керекмин да. Азыр ошо көйнөк алгана барабыз. Азыркы тапта анда сиз тытыны иштеп жаткан учур экен анда. Анда сиздерге бүгүнкү биздин берүүбүз кызыктуу болот деген ойдобуз. Келиңиз, сизге көтөрүшө албаймын, анда жүрүңүз, кетмейин. Анда. Бuyakta машина күтүп атат. Мына десең, тамаша. Келип калды. Көкжүгүлүк ал. Биздин машина кайда турат экен? Бияка айдап келесиң? Бүгүн деген эң биринчи эле негизи кечинде түндө 12ден кийин эң бир тууган бөбөгүм братишкам экөөбүз үйдөбүз. Анан ошол братишкам гүлдөрүн алып келип менин комнатама вазага салып койгон экен. Ошол биринчи белек болду. Анан албетте папам таң атпай 6да запись жөнөттүр, мамамдай сүйлөп кызым Майраң менен деп аябай сонун сөздөрдү. Бул менин оюмча будан артык чоң белек мен үчүн жок да. Анан ошол жакындарым жазып атышат. Баягы эмелерге группага эмелер жөнөтүп беришет го. Сүрөттөрдүн түрүбү, гүлдүн сүрөттөрүн ошолор толуп кетти уже. Машинада келип калды. Буюрса жүрүңүздөр. Гүлдөрүбүздү артына коюп коелу. Сюрприз! 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Мен үйгө эт продукт көтөрүп алайын дегем да, айка. Кандай кылам, ошо азыр 2,5 менен чыксам. Ошолорду жеткизип анан тияка барсам жетишем да, Кандай дейсиң? Мамам ушундай. Эме биз биякта Ысык-Атада турат да, ата-энемчи. Эмеге жакын бизге. Курорт, Ысык-Ата курортун билесиңерби? Мен ошоктанмын да. Анан мамам, папам ошокто турушат.
Бияка келип кетип жүрө беришет, бизге жакын 12 микрорайонго, чаары жарым сааттай эле да. Анан ошол курорттон бери бул үйгө Бишкекке продуктылар ташый берет десеңер. Мама, желбейт, биз байкем ийдим үчөөбүз жашайбыз да. Мама, биз деген, короче, вообще үйдөн тамак жебейбиз десең болбой келе, холодильникти тыгып салат десеңер. Азыр да карабайсың, бүгүн келет да, кечинде концертке келейин деп. Анан жөн келбей ошонун баарын көтөрүп келген тат. Эң кызыгычы, укмуш эмеге кастрюльга толтура тамак жасап туруп, аны ошону куюп алып туруп келет да, элестетсеңер. Бул деген менин тамак жасабаган акмакчылыгым да койда. Мен деген тамакты көп жасабайм да. Анан ошо балдарын ойлоп элечи, байкушум ачка калды, как будто балдары эчтеке жебей эле ачка эле жүргөндөй да биякта. Менде стресс деген жок да кой. Стресс деген нерселер такыр болгон эмес, чынын айтсам. Мен еще жиним келсе дагы жаман батты. 2 мүнөт жиним келип туруп кайра унутуп кала берем да. Кичине кандай ыйламыш болуп туруп кайра 5 мүнөттөн ошо турган жерди жаңыртып каткырып салсам элдер таң кала берет да. Эми болуп кетти деппи таң калып. Жаңы кайгырып атпадың эле депчи. Сумкам туруп турсун. Биз деген көйнөккө бармакпыз белек, көйнөккө биягын сааты убакыты келип калыптыр экөөбүз пробкада келгичекти. Азыр салонго кирип, чачтарым жазып алып, анан көйнөккө барабыз, Чында жүрмүз. Саламатсызбы? Бул мен чачым постоянно жасаган мастер. Будан башка эчимде жасатпайм. Сен марта эле каты келип калсаң. Майрамдык маанай кандай? Нормально эле, билингенди жок мага. Серсе билген жокпу, мен ат эле. Как обычно жумуш иштемей. Öyle ойлодум эле эми. Тюльпандар эле арзан экен го деп койду, ошондон толтура алып баарыңарга бирден берип чыгам деп мечтайт аткам го аяктан. Чачым эмне кылайын? Как обычно, девушка. Байлайынбы? Маяктан алып мияка. Чачым да бүтүп калды буюрса. Бул менин чачым батыле кой. Ооба. Батлечиле. Эң татыл жасайбыз. Эң любимый прическам. Келип алып ушуну кылып берди берем, кеч келип мага. Башка кылайлы, кичине кызыктуураак бирдеке кылайлы десе эле жок, ушу жагат дейм го. Укладканы ушу прическасы. Укладканы мощный кылат да бул. Укладка анан ушуну эле кылдыра берем. Всё бүттү. Классно. Келик. Күнгө Рахмат. жакшы өткөзө. Эми көйнөккө кеттик. Давайте. Рахмат. Байрамыңар менен кыздар. Мен съемка, пьемка болуп эчтеке жок келип калдым, бирдеке алып келмекмин. Өткөндөн деле. Макуланда жаш калыңыздар. Очкимди унуткан жоксуз? Ой, депчи. Мына биздин машина даптаяр. Көп образ тандайсызбы бул жерден азыр келип? 3 эме алам. 3 кийим алам окшойт. Майрамыңыз менен. Айкөлө жок бул. Айкөлдө алган жокмун. Келем дегендер көп. Албайт белеңиз. Жаңы эле саат 3 бала менен келип узатып кетти жетеди. Анан бул жерден мен бул менин элежем. Постоянно ошактан алып, могу көйнөкүм бүт баарын кийип чыккан мен. Күндө очередь бул чет эле о. Мынакей. Биякта баардык көйнөктөрү бар. Бүгүн болсо мен ошол кечки чай концертибизге көйнөк алам. Нуриле жок келген жокпу? Азыр келем деди. Алда калат. Анда биргеликте чогуу болот экен да чай концертиңиздер да. Нуриле көстүкү да бүгүн. Азыр мен ошо чай концертке алам, анан азыр саат 2-де башка жерде да награждениям бар. Анда көрөбүз, буюрса чогуу ошол жерге алам, анан
жарга алат экен, ошондо 3 күн. Азыр айтып калдыңыз да, бул жерден ар дайым көйнөк алам деп, анда буйруса, тоюңузда дагы бул жерден үлпөт көйнөгүңүздү бул жерден алып турбайсызбы? Ооба, ошондой план бар, буйруса. Тойго дагы негизи аз эле убакыттар калды, ошондуктан ушул жерден уже эле тандап койгонбуз, элеже экөөбүз. Айгеримге атайын заказ кылабыз да, 20 көйнөктү чатайынчы, анан 20-сын ичинен тандап аласың. Элеже мындай да, бияктан кээ бир көйнөктөр өлө жагат да, кийип көрсөм атпай калса, сага деп атайын ушун чоң заказ кылам мен деп эле шытерет. Ошон үчүн жана да айтып кеткендей бул элеже экен болот. Эми болсо көйнөктү тандайлы. Аккан көздөгү жаштын акыркысын арчыдым окшойт, түгөнгөнү сабырдын окшойт, сен чегинен ашырдың окшойт, сырттан күлүп болгу ичтен мен көп эле жашырдым окшойт. Sen azapka sala görbe, sezimimde tana görbe, adatınca teşedik dep, mağa günü jaba görbe. Мынакей дагы бир сонун жерге келип калдык, Айгерим эже. Мынакей кылып жаткан эмгектердин үстүнөн иштеп жатканын өзүрүн көрөт азыркы тапта. Ооба, буюрса азыр биякта Кыргызстандын эң башка айымдары деген Dana Pro продюсерлик борбору уюштуруп аткан. Dana эжебизди баарыбыз эле таанысак керек. Чоң бир буну мамлекеттик бир эме деди го дейм, сыйлык тапшыруу аземи аялдаргачы. Главная женщина Кыргызстана деген орусча экен да. Ошондо сиз дагы бул жерге кирип калдыңыз. Мен дагы кирип калыптырмын. Буюрсанда куттуктайбыз, Сүйлөбүң. Эмне толкундаган кулап кетейин деп койду тамаша. Сизге чалып айтканда кандай сезимдер болду? Чалып айтканда албетте Dana эжекедей болгон эжекелер чалып атса сонунда. Атқаруучусу десек болот, Кыргыз Республикасынын эрке кызы Айгерим Эшим. Калбадыңыз, септігінде Кыргыз биримдүү коомдук бирикмесинин атынан Dana Абдыбекова чыгып сизге аталган сыйлыкты тапшырып койсо, жалпы залдын атынан жаңырган кол чабуулар, мыкты чыгарма үчүн сизге. Рахмат, чоң. Эмоцияларыңыз менен бөлүшө кетсеңиз. Аябай сонун ичимде бир толкундануу, сыймыктануу сонун сезимдер болот эт албетте. Ошол кийинки иштерге жөнөйлү. Биякты бүтүрдүк. Кетке. Быйыл негизи мондай нерселерди аябай көп алдым мен. Кудайга шүгүр. Иштесең эле иштей берет экенсиң демекчи, дальше иштей берели буюрса. Буюрса, мунун аркасынан дагы көптөгөн ийгиликтерге буюрса. Мындай нерселер чын айтканда ошо дипломдорум ушундайлар көп алдым быйыл, бирок мен элге окшоп эле мынтип жарыялай бербейм да.
Бүгін ошо силер келген үчүн эле ушинтип бардыгы тартылып калып атат. Мындай иш жүзүнөчү. Телефонума деле может тартылып калып атат. Бирок көп нерсени мен мындай Инстаграмга чыгарып бербейт экенмин. Интернетке көп жок экенмин да. Анан бирок чыгарыш керек экен. Эми буюрса чыгарып турабыз. Буюрса. Көз тиет дегенге ишенесизби? Да нет, ишенбейм деле. Мындай билбейм. Чыгарбайм деп калганыңыздан да? Жок, ал көз тийип эметкенден эмес, мен өзүм эле интернетке жакын адам эмесмин да. Кечке отура бербейм. Мисалы отурсам деле мен тупо жөн эле отурам да, бирдеке көрүп, может, бирок киргизе калып, контент тарта калып, видео тарта калып, жанталашып, бирөө сүрөткө чыга калып, андай вообще жок да менде. Анан кече эле недавно эле тойго барып калып, анан тойдо ырдап эле кетип калам да обычно. Анан жакында эле мен кичине мындай бирдеке тартып киргизгенге үйрөнүп баштагам. Анан Икром деген байке барго, жанакы тамашабада ойнойт. Ошо байке менен бийлеп атыптыр, ошо байке жанталаш ти мен мобилографка тартчы деп туруп, жанына туруп бийлей кой, видео тарта калып, өзүм таң калып атпаймынбы? Ай, мен да иштеп баштагам го, мындай контент жазап, бирдеке жазап депчи. Силерди көрүп алып ойлоп атпай бияктагыларчы, эмне мобилографтарыңбы депчи. О, да кой. Буюрса кет. Так, мен дагы деле кийимимди чече элекмин. Анткени жетишпей атабыз. Азыр болсо мен апама гүл алганына келдик. Албетте бүгүн гүлсүз болбойт да, ошондуктан апама ылайыктап азыр бир подарок дагы даярдап койгом, доставка болот да. Доставка кылып алып келет азыр ресторандын жанына. Сонун. Ал бу жерден болсо гүл алып алайлы. Анда жүрүңүз анда, Кирип тандай берсем болот, Найки. 3,5 миңге алдык. 5,5 миң сомду алдык койгула деп эле. Тамаша. Буюрса гүлдү алдык, эми болсо. Апам негизи апамдын телефону бар. Бирок ошол телефонун жаңыртып коеюн деп аткам баятан бери. Анан Samsung деген бир акыркы үлгүлөрдүн бириндеги Samsung телефонун, анткени iPhone көтөрбөйт, мамам жакпайт да мамама. Samsung телефонун азыр доставка кылдырдык. Братишкам алып келатат, ошону белекти дагы сиздер менен чогуу көрөбүз, бирок анан концерттен буюрса бересиз. Подарка кылам, ооба. Кеттик анда. Экен анда апаңызга. Мону кандай кыласыз? Апаңыз билебизби? Эмнени? Берет. Жок, билбейт. Тактыр, жок. Концертке эле келатат да. Ошо азыр биздин кечинки чай концерт боло турган жерге да келип калдык. Анан ушул жерге братишкамды чакыргам. Жана биз ойлоп апама деген белекти алып келет болуш керек. Братишкам бул менин эң бир тууган, эң кичинекей братишкам. Үйдүн кичүүсү экен, Ооба, кичүүсү. Кандай келдиңби? Мен айткандай эле кылып алдыңбы? Молодец. Буюрса биздин белек даяр. Анан кечинде концертте апама сюрприз кылабыз. Мынакей, бул экөөнү алып туруп бересиз. Муну салып коебуз. Анда келиңиз, анда ресторанга кирели, даярдан алып кечкеге. Ай, даяр болуп чыга алдыңызбы? Эми биякта чай концертибиз баштала элек, бирок мен бер жакта тоюм бар болчу. Ошону азыр жар-жарын киргизип келе калыш керекпиз. Кеткиле биз менен. Шашылыш экен, Ооба, аябай шашылыш. Жүрүңүз, кеттик. Тиякта чай концерт болуп атат. Биз болсо качып кеттик десек дагы болот. Мырзагүл эжем ушул видео чыккандан кийин бул концерттин уюштуруучусу Мырзагүл эже. Анан концерт бүтөт, анан кийин көрөт, бул видеону каткарат болуш керек. Анткени ушундай ситуация болуп калды. Тоюбуз жакын жанында тойкана болгондуктан жетишип келе калалы деп баратабыз. Азыр алып кирип коюп эле, кайрадан сразу мейкинге барып концертти аяктан баштайбыз да биз. Нури экөөбүз шоу баштайбыз, анан жанталашып бара калыш керек болуп атат. А мен билетчи, менде болчу да билеттери. Айгерим кирип кетти. Болбойт андай.
Бізге тапшырып керек. Не киноға билет берер. Çay konsertine, mayramdık ır mayramına hoş gelirsizler. Ушул жерде отурган өзүмдүн апамды чакырып, апама бир кичинекей белегим бар эле, ошону берип алсам, уруксат этиңиздер. Кene. Апамдын майрамы менен куттуктабайын. Бул менин апам, таанышып алыңыздар. Апама кичинекей бир белегим бар эле. Ошол белекти апам өзү каалап жүргөн акыркы үлгүдөгү смартфон, телефон десем болот. Анан гүлдү кабыл алып коюңуз апа, менин атыман. Мен сизди аябай жакшы көрөм. Ийки чыгарма сизге армаат. Аяш балаңыз Элизардагы гүл алып келди. Молодец. Майрамыңыз кут болсун. Мынакей азыркы тапта кызыңыздан белек алып турасыз, сый урматын көрүп турасыз. Эмоцияларыңыз менен эже бөлүшүп кетсеңиз. Эмне деп бөлүшөйүн? Биринчиден бүгүнкү ушу Мейкин ресторанына конокко келип турган айымдарды жалпы баарын 8 март эл аралык майрамы менен куттуктайм. Ушу Айгер менен Нурлан концертин тең бөлүшүп келип бергендерге абдан ыраазы болуп турам. Ушуну уюштурган Зак эжесине, силерге баарыңарга чоң ийгилик, рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Ушу Айгер менен Нурлан концерти жакшы деңгээлде өтсүн. Кызымдын белегине абдан ыраазымын. Даалай белек алгам. Бир эле кызым бар, 2 уулум бар. Бул кызым 3-4 кызга деле татып коет. Өзүнө күч кубат берсин, ылайым. Ден соокта болсун, өмүр узун болсун, эч чалынбасын. Дагы эмне деп айтам? Ийгиликтерди багынтып жүрө берсин. Бул кызым ушу айта турган болсоң, бул 3 жаштан баштап ырдачы. Чоң концерт, мероприятие болчу да, курорту Сагатада жашайбыз да биз. Анан ошондо 3 жашында эле мындай өзү билип эле телевизордон угуп, бир угуп эле ырдап кетчү эле. Ошол өзүнүн ыры менен кетип калды. Бала чактан эле андай чыгармачылыкка жакын болуп, өсөрүн билгенсиздер. Анан кийин балким атасы ырдайттыр, же сиз ырдайсызбы музыкага жакын? Эми биз жактан кетип калды го. Бизден мен деле ырдап калам, папасы да жакшы ырдайт. Анан ошо менин иним абдан жакшы ырчы, Атбашы Акмуз айылында турат да, кичүү иним. Анан ол тамада болуп кыяк тартат, аккордеон, жанагы Ямахадар бүт баарын билет да. Ошол тайкесим көп жүрүп калган Айгеримчи. Ошону жактан да өтүп кетти деп ойлойм. Сүйлөшүп жүрөм, ама бүгүн кече эле сүйлөшкөнбүз, күзүндө кетсемби деп. Анан өзүн азыр убактысыз деле болбой атат. Чынын айтсам, отуруп да сүйлөшө элек, биз мына орозо кармайбыз, буюрса үйгө барат. Анан ошондон убакыт болуп сүйлөшөбүз го. Анда буйруса бутуңуз быйыл жерге тийбей тойго да даярданып буйруса, баарыбыз күтүп атабыз ошону. Мына билинбей да кечте
да кирип калыптыр, караңгы. Ти жанакы тойдун антрагына келип калдык эми кайра качып. Жаман эки жакка чуркадым го. Алдыңыздарда Айгерим Ешим. Биз болсо концерттен тойго, тойдон концертке, концерттен тойго болуп чыгып, азыр тойдон чыктым буюрса. Ушу менен сиздер менен бүгүнкү күндү жыйынтыктай берелик, анткени азыр дагы тиякта выступлением бар концертте, бирок силер аякты сонун көрүп алдыңар, тартып алдыңар, эмне кылып атканымды баары сиздерде бар деп ойлойм. Жетиштүү материалдар чогултуңар деп ойлойм. Ошондуктан ушул жерден баарыңыздар менен амандашканча жакшы калыңыздар. Мен менен күн кызыктуу болду деп ойлойм. Көрүүчүлөр дагы көрүп, жакшы колдооңуздарды берип койсоңуздар болот. Соло ТВга чоң рахмат айттым. Өзүңүзгө кандай жактыбы сиз менен бирге жүрүп тартып жүргөн кандай экен? Жакшы, биз эми көнүп калдык да. Мобилографтар деле болуп жүргөндө ошо көнүп калганбыз. Көнүмүштүү эле нерсе биз үчүн, ошондуктан силер дагы сонун балдар, кыздар экенсиңер. Силерге чоң рахмат. Кемчиликтер болсо кечирем сурайм. Ошол.